Tuğandır geç, tuğanlar bölüşürgüle. Tuğanlar bölüşürüңüzler. Bugünkü tema Jetim To boyunca. Tuğanlar. Jetim To. Bekar aytılgan emes eкен да, бул Jetim To депчи. Tuğanlar. Bu Jetim To bekar aytılgan emes eкен, tuğanlar. Bu Jetim To'чу. Jetim To bekar aytılgan emes eкен. Assalamu alaikum tuğanlar, kandayсыңар, тынчсыңарбы, амансыңарбы? Эмне жаңылыктар? Адамдар азыр кире баштасын көбүрөөк. Анан ушул Jetim To'нун историясын айтып берем туғандар. Кандай эмне болгон, эмнеге Садыр Жапаров ушул Jetim To'го Акыл Жапаров экөө буну саталды деп атат. Бул оказывается Бакиев маалында эле Jetim To'до тополоң башталган экен туғандар. 10 жыл нарак, 10 жыл, 12 жыл, 13 жыл болуп кетиптир туғандар. Ошондой туғандар. Эми мен ушу Jetim To боюнча айтып кетейин туғандар. Jetim To бул Бакиевдин маалында, Курманбек Бакиевдин маалында. Максим Бакиев 300 сомго Кыргыз мамлекетинен сатып алат экен, мындай айткандачы. Арендага алып, эмне кылат билбейм. Анан ошол жерде бир фирма, ошол жерде бир ишкана ачып туруп, ошо ишкананын бир 80% долясын Кытайларга 20 миллионго сатат экен тугандар. Максим Бакиевчи. Ошону сатып бир 20%-ин өзүнө алып калат экен долясынчы. Ол илгери эле бул Садыр абабыз ошол маалда баягы агентствода, антикоррупцион агентствода председатель болуп турган. Ошол маалда Садыр аба унчуккан эмес да, эсиңиздер болсо керек, Ошонун бунун историясын айтсам тугандар, бул проект Бакиевдин маалында болгон. Ошондо Текебаев каршы чыккан. Текебаев ошондо айтып чыккан ушул жөнүндө. Бул ошондо нарындыктар да чыгышкан тугандар. Тополоң ошол маалда тополоң болуп нарындыктар. Бул Jetim To мындай айтканда Кумтөрдүн экинчиси болуп калышы мүмкүн да, Кумтөрдүн историясы болчу тугандар. Бу жерде запасы канча дейт, канча дагы тонна запасы бар экен тугандар. Бирок мына международный эксперттер боюнча, оценка боюнча 80 миллиард 100 миллиард долларлы экен. Состояниясы Jetim To'нукучу тугандар. Бу жерде алтын көп, алтын аябай көп экен запаста. Бул азыркы бийликтин кызыкканы ошо Jetim To'ну Кытайларга берип туруп, иштетип, ошол жерден пырыл чүрөбүз деп. Бирок биз Кытайга 1 миллион 700 миң эле карызбыз. Кече Акыл Жапаров айтып атат. Биз Кытайдын акчасын бербесек деп, күмүш сырга кылып атат да. Биздин тести, кеминдатка ананы альтернатив жолду тести алып коюшу мүмкүн. Ошондой договор түзүлүп калган деп. Бул эмне? Акыл Жапаров ошентип договор түзгөн бекен ошол маалда. Ошол договорлорду көрүш керек тугандар. Баягы Кытайдан карызды алганда баягы залогко коюлат да. Кыргыз мамлекетиндеги активдер залогко коюлат. Ошол малда коюлганбы, коюлган эмеспи? Ошондой текшерип чыгышыбыз керек тугандар. Бул Jetim To'ну мен каршымын. Бул Jetim To'дон Кытайга беришин дагы себеби Jetim To экинчи Кумтөр болуп калышы мүмкүн. Тугандар, бул Jetim To жөнүндө айтып кетейин. Бул Jetim To бул бир эле алтын эмес туганда, бир жерде темир дагы бар. Бир запаста бир 6 миллиард тонна темир бар да тугандар. 6 миллиард тонна темир булачы. Бул ошо мен айтканда Бакиев Максим 300 сомго сатып алган экен. Анан ошо Кытайларга 80
80% doлясын 80% долясын Кытайларга саткан экен. Не деген компания дейт? Bir компанияга саткан экен. Сатып 80 20 миллионго саткан. 20 миллионго саткан экен. 20 миллионго сатып туруп өзүнө 20% эле долясын алып калыптыр. Эми туугандар, бул баягы теректин башы бекер кыймылдабайт да туугандар. Бул садырабабыз келди. Буну Кытайга обещать этти туугандар. Кытай эмнеге биринчи буну куттуктады? Себеби бул ошо кумтөрдү Кытайларга беребиз деген үчүн ошону договор болсо керек. Ошон үчүн Кытайлар садырабабызды колдоп чыкты. Эми туугандар, мен айтып кетейин. Жетим тоо бул туугандар ошо Бакиев малында калган проблема. Ошол малда эле башталган экен бул проблема. Эми бул садырабабыздын кайсы сөзүнө ишенсек, кайсы сөзүнө ишенбесек, бул ар бир сөзүн кайта береткен бул кишининчи. Ошон үчүн туугандар, эми баягы биринчи Кытайга беребиз деди, анан кайта жок Кытайга бербейбиз, өзүбүз иштетебиз деди. Эми кыргыз элинин башын айландырып атат да туугандар. Кыргыз элин валейкум ассалам Темиржанбай. Кыргыз элинин башын айландырып атат бул садырабабыз дагычы. Эми типа ошо 3000 4000 рабочий место кылабыз дейт. Лучше биз ошо жетим тоого, салам Асанбек, лучше ошо жетим тоого тийбей эле койгонбуз. Мен кыргыз элин чакырып кетет элем, ошо жетим тоону биз иштетпей эле койсок, кайта бизге көбүрөөк пайдасы, көбүрөөк бизге тиет экен да. Чем иштеткенден көрчү туугандар. Бул эми президенттикке барганда садырабабыз ошо барган, ошо договор заключать эткен, Кытай менен ошо жетим тоону берем деп ошо обещать эткен. Азыр Акыл Жапаров неге кулакка сырга тагып атат? Бул ошентип кулагына сиңиртип элдинчи алдап атат. Биз бербесек, биздин альтернатива жолубузду алып коет экен, ошо баягы тесттерибизди алып коет экен деп эле ошондой ошентип эле биздин кулагыбызга акчаны уруп атат. Ол Акылбек Жапаров бул баягы шүмшүктөрдүн шүмшүгү, арамдардын арамы, патхалимдердин патхалими, арамкор киши болот булчу. Анан ошону кеңешчи кылып алыптыр Садыр Жапаровчу. Бул кишини отургуза турган адам өзүчү. Бул киши 7 областта ар бир мамлекетке берип кое турган адам, ушу айткан Акылбек Жапаровчу. Бул кишини орду түрмөдө туугандар. Ушу киши Жапаров дегендердин бардыгы, ушу Жапаров дегендердин бардыгы түрмөдө ордучу. Мен ойлоп калдым. Бул Жапаровтар өзү адам эмес экен, ачык эле айтайын. Садыры деле, беркиси акылы деле, өкөн тең апарып түрмөгө тыга турган адамдар экен буларчы. Эми карасаң алдап атат да бизди. Эмне деп алдап атат? Биз бербесек альтернатива жолду Кытайлар алып коет экен, о кылып коет экен деп. Ого ким ишенет? Кыргыз эли ишенеби ошого? Эми ишендирдиңер, ишенип келдиңер президент болуп. Эми биягын, эми күчүңүз өзүңүзгө ишенсеңиз президенттикке барбай элеңиз, туурабы? Анан баягы орустар айткандай, король голый, мындай айткандачы. Король голый мындай айтайын, Садыр ака голый мындай, чын ачык айтайын. Бунун мээси деле жетпейт, деңгели деле жетпейт, ою деле жетпейт. Мен билбейм бул киши кандай иштейт. Эми ачыгын бетке айтыш керек да. Ошо бекер айткан эмес, ана Сегизбаев, ана Бакиевдин бөлтүрүктөрү деп бекер айткан эмес. Бакиевдин бөлтүрүктөрү депчи. Ушу бул бөлтүрүктөр эми кашкыр болоюн деп атат, бирок кашкыр боло албайт да туугандар. Группаларга бөлүшүрсөңүз да туугандар, бөлүшүп. Эми туугандар, бул жерде действительно жетим тоодо өтө көп железо бар экен, өтө көп тоннадачы. Ошон үчүн примерно 500 жылга жете турган запас бар экен да, мындай ачык эле айтайын. Ошон үчүн бул кайдыгер карабайлы, бекерден бекер экологиябыз бузбайлы туугандар, темир алабыз деп жетим тообуздан айрылбайлы. Бизге бунун иштетпей эле коюп жөн эле турганы бизге выгода экен да туугандар. Бизге турганы эле выгода экен.
башка жактан булактарды таап кыргыз элинин экономикасын көтөрсүн. Мен ушуну чакырып кетет элем. Ушундай нерсени чакырып кетет элем. Кыргыз элинче жетим тоону экинчи кумтөр кылбайлы туугандар. Бул арамкорлор, бул Жапаровдор, бул однофамилистер, самозванецтер, булар адам падам эмес. Эркекче айтайын менчи, адам падам эмес экен бул Жапаровдорчу. Однофамилист болсо деле, Беркин болсо деле адам падам эмес. Арамкорлор, аферист, мошенник, алып качар, сайып качар бардык экен да туугандар буларчы. Буларга кантип эл ишенип туруп, ушу кишини президент кылды. Мен таң калам да. Бул кишинин аферистигин көрүп атасыңар да. Кумтөрдү улутташтырам деп, бийликке арам ой менен келип басып алып туруп, Кумтөрдү албай калды, запас дейт. Ар бир үй бүлөдө кашык болот деген менби? Садыраба, аны мен айттымбы? Же сиз айттыңызбы? Анан бул Кумтөргө эмне Кумтөрдө берки Акыл Жапаров элдин кулагына ана кылып атат, өзүнчө эле сөз сүйлөп, алты жолуп коет экен, ал салып коет экен. Ондай кыла албайт Кытай, туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн. Булардын бул аферистиги авантюрасы мындай айтканда. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кетем. Нарындыктарды чакырып кетем, ошол жерде жергиликтөрдү киргизбегиле эч кимди. Бул тообуз биздин байлыгыбыз. Биз келечектеги муундарга беришибиз керек. Ана мына окшогон шүмшүк, арамкор, паракор, мындай айтканда Подхалим, Жапаровдор булар. Бул Жапаровдор өзү ушу фамилия Жапаров деген адам падам эмес экен өзүчө. Мындай айтайын туугандар. Бул киши Бакиев малында бул өлбөс жан экен да, бул Акылбек Жапаров деген Акаев малынан бери келип атат. Ушуну биринчи ушу кишини камаш керек. Ушуну жакшы чукуласачы Кыргызстандын 5 миллиард долларын ушу эле төлөп коет туугандар. Мен ошо кишини айтып кетейин, бул Акылбек Жапаровду. Бул киши өзү бир мындай экономист дейт. Бул киши экономист, жакшы адистир, бирок мынандай подхалимдиктен, алып качардан, аферистиктен бардык чиновниктердин алдында биринчи месседе турат экен да бул кишичи. Кыргыз элинин кулагына теп атат. Биз жетим тоону бербей турган болсок, биздин мына жерлерибизди алып коет. Альтернатива жолу, тесттерди алып коет. Эненкини мындай айтканда сөгүнбөй сүйлөйүн дейм. Бул Акылбек Жапаровго кайрылат элем. Акылбек Жапаров, сиз мен түшүнөм. Сиз ошо Атамбаевдин азыркы кичинекей баласын садикке апарып жүргөн экен, ону да түшүнөм. Подхалимстандагы кичине чеги болот да Акылбек Жапаров. Берки тескаңызга айтпай эле коеюн, берки однофамилисиңиз. Ол кишини мен башында эле айтканмын. Ол кишини мен тааныбайм. Президент катардагы, талапкер катарда тааныган эмес. Мына 5-октябрдан баягы болгон нерселерге эчтекен тааныбайм. Азыркы чимкириктерди да тааныбайм туугандар. Мына ачык эле айтайын. Азыркы чимкириктерди да тааныбайм. Мен кыргыз элине айтып кетерим, жетим тоо менен азыркы Терексайдагы сианид куюлган жер бар го туугандар. Сианид куюлган жер, ошо баягы дарыяга түшкөн жер. Ошол жерде көтөрүп, экологический катастрофаны көтөрүп чыгыш керек туугандар. Ошол ким авария кылып, ким жоопкерчиликке ала турган адамдар камалыш керек, жоопко тартылыш керек туугандар. Түрмөдө отурса деле президент кылып келдиңер. Мен түшүнөм. Ону кичине болсо дагы деңгээлибиз ошол кишиге биздин ишибиз түшсө, мен туугандар. Ошол кишиге биздин ишибиз түшсө, ошол кишини бизди алып ушу ситуациядан алып чыгат десеңер адашасыңар туугандар. Бул кишинин деңгээлин көрүп атабыз биз. Баягы инаугурацияда сочетчесники деп жүрөт. Анан кийин ошол киши кантип бизди ушу учурдан алып чыгып кетет. Мен ону биле албайм туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен чакырам кыргыз элин ошо жетим тоо жактагы жарандарды, туугандарды айтып кетем. Киргизбеңиздер туугандар. Каршы чыгыңыздар. Ушул боюнча уюм түзүлдү, жетим тоо коргоо уюму түзүлдү туугандар. Ошого катталыңыздар. Анан кийин мен берки Терексай жөнүндө айтып кетейин. Ошо Терексайдагы жашаган тургундарга айтып кетем. Коркпоңуздар. Болгон информацияны мага берсеңиздер, мен алып бул мировой аренага алып чыгам.
мындай айтканда дүйнөлүк деңгээлде алып чыгып ошол катастрофаны изилдетип международный эксперттер жөнөтүп мен азыр ООНго кайрылайын деп атам. ООНго кайрылам, мен обязательно кайрылам. Мына Өзбекстандын посольствосуна кайрылам. Бул суу Өзбекстандын посольствосуна кетет. Өзбекстандын жергесине кетет экен. Ошо өзбекстандыктар суу ичишет экен туугандар. Азыр мен официально айтып атам, официалдуу түрдө мына азыр мен кагаздарым мына даярдап атам туугандар. Мына кагаздарды даярдап, мен ООНго жазам биринчи очередь. Ошол ООНдо өзүнүн отделдери бар, международный отделдери. Ошол жерде экология боюнча. Анан кийин международный экологический организацияларга жазам. Анан Өзбекстандын Мирзаевка жазам. Катты. Мен азыр Москвада турам, барып мен берем. Ошол суу кеткен суу Өзбекстанга прямой барып түшөт туугандар. Ошо сияниттин зыяны кыргыз элине да, ошо жашаган жерген тургундарга да тиет. Өзбекстандын жашаган тургундарына тиет. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кетем. Бир муштумга үйүлүп, ошондой нерсе болгон жерлерди ошондой Жетим тоо, Терексай, одон башка дагы канча деген нерселерибиз, өтө көп нерселерибиз көп туугандар. Ошон үчүн мага болгон Терексай боюнча, Жетим тоо боюнча болгон информациялар болсо бериңиздер, мен поштама жөнөтүңүздөр. Ошол боюнча мен азыр bir 5-6 кат жазам туугандар. Bir 5-6 жерге кат жазам туугандар. Мен кат жазганды аябай жакшы көрөм, билесиңиздер. Мен азыр баягы каттарымдын жооптору дагы эле келелек. Келсе мен сиздерге көрсөтөм. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Эфиримди бөлүшүрсүңүздөр жакшы болот эле туугандар. Эфирди бөлүшүргиле. Сурооңуз болсо бериңиздер. Сурооңуз болсо бериңиздер. Дагы ким бердин? 30 жыл мурун не кылдым Дамир, билесизби? 30 жыл мурун мен 8 жашта элем тууган. 8 жашта болчумун мен, азыр жашым 38де, Дамир. Анан эфирде мен отурам, сүйлөгөн сөзүңүн карасам, Насиров, Дамир. Эми мындай сага окшогон шүмшүктөргө көңүл бурсам, мен анда эмил болбой калам. Ошон үчүн мен кыргыз элин дагы чакырып кетем. Кайдыгер карабайлы. Кайдыгер карасак, мына окшогон арамкорлор, паракорлор, шүмшүктөр, мындай айтканда ушу 30 жылдан бери кыргыздын канын ичкен 400 семья, ошол эле Райым ака кланы, ошол эле Жээнбековдун кланы. Булар 120 депутаттын бардыгы камалыш керек туугандар. 120 депутаттын бардыгын камаш керек. Садыраваны камаш керек, Ташиевди камаш керек. Садыраванын полный командасы камалыш керек туугандар. Биз мигранттар куда каласа өзүбүз мойну жоопкерчилик алып туруп, мына люстрацияны кылып туруп, кирип барып туруп, таза гана адамды президент кылып, ал таза адамды билесиңер ким экен? Мен ошол кишини дагы эле колдойм. Колдоп келгенмин, колдой берем. Ошол кишини мен президент экенин тааныйм. Себеби бул кишини мен тааныган жокмун президент экенин. Ошон үчүн ошол кишини мен үчүн глава командующий, мен үчүн эмес, бул кыргыз элине деле айтканда глава командующий. Туугандар, азыр 1 мүнөткө мен мээде дагы эле чакыра берем. Мен чарчабайм чакыргандан. Жетим тоо, Терексай бул өтө оор, мындай айтканда Терексайдын экологический сиянет куюлганы, бул өтө оор кылмышка кирет. Экологический катастрофа деп коет. Буларга жоопкерчиликке тартылыш керек. Азыркы бийликтин ким жоопкерчилиги болсо, ошо иштеткен фирма жоопкерчилигин тартыш керек. Ол канча деген штрафтарды төлөш керек туугандар. Болсо биз сутка кайрылабыз. Международный судторго кайрылабыз, европейский.
Дагы мен айтып кетейин. Анан мынау Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров дегендер бул кишилерди аман эле болсун, бул кишилерчи. Бул аферисттерден, мошенниктерден кантип кутулат экенбиз мен билбедим. Бирок Куда кааласа бул мошенниктерден кутулабыз, Куда кааласа. Бул киши Жапаровтар өзү болбогон адам экен, болгудай дагы эмес экен бул адамдарчы. Булар мошенниктин мошенник, аферисттин аферисттиги ошондой жүүлүктер экен. Ошон үчүн туугандар, сурооңуздар болсо бериңиздер, мен сурооңуздарга жооп берейин. Мына хатымды мен азыр жазам. Мына азыр туруп мен жазып атам. Куда кааласа, азыр биринчи очередь Өзбекстан президентине Мирзиёевго жазам. Себеби биздеги болгон окуя, авария, сианид куюлган. Ошо кишиге жеттиби? Жеткизип, ошол жерге пусть международный аренага кайрылсын. Мен азыр оңго да жазам. Ошол азыркы кылган биздин бийликтин кайдыгерлиги көздү жуум койгону ошо терек сайдагы туугандар. Бул зыян. 50 жыл, 100 жылга оно болушу мүмкүн, зыяны тийиши мүмкүн. Ошон үчүн туугандар терек сайды да изилдеп комиссия түзүш керек. Белки жетим тоо боюнча биз коргоо уюмун түзгөнбүз, ошого келип кошулуңуздар туугандар. Жетим тоомду Кытайга да бербейбиз. Өзүбүз да иштетпейбиз. Ошо боюнча тынч турганы бизге жакшы. Жаңы муундар келгенде жаңы муундар иштетебиз туугандар. Мен ошого чакырып кетет элем. Мен Садыравадан 10 эсе мен жакшымын. Мен эркекче айтайын, сен ким, мынау кими? Садыравадан көрү мен жакшыраак иштейт экен, эркекче айтайын. Мен жок дегенде независимый человек. Мен Садыр акаңа окшоп, мен Райымдын колун өпкөн жерим жок. Жээнбековдун мен достошкон жерим жок. Ошо Жээнбековдор Райым, белки Райым дейм да, Садыраваңа ошо Жээнбековдор отургузган, ошону билип кой. Ошол Асылбек, именно ошо Асылбек, Жээнбековдор ошо Садыраваңа отургузгандар, ошолор болот туугандар. Ошон үчүн мен Садыраваңа окшобойм, себеби мен независимый человекмин. Мен кул кул, Садыраваң кул. Мындай айтканда, современный кул. Ошо Райым менен Жээнбековдордун кланына кул. Ошолорго иштеп берет. Бул эми булун колунан эчтекке келет. Мындай айтканда фигура жөнөкөй эле. Мен ачык эле айтайын, ону мен коркпойм. Мени эч ким камалбайт. Мен ачыкты айтып келгем, айта берем. Камайм деген адам күйөт, ошол туугандар. Мен чындыкты, акыйкатты айтып келгемин, айта берем. Мен оозумду эч ким жаба албайт. Чорный да, красный да жаба албайт. Садыраваң да жаба албайт. Ошентип берип кой. Садыраваңа да ошентип айтып кой. Оозумду мен жаба албайсыңар, ошол туугандар. Дамир, мен сага связга чыккан, сен кимсиң сага связга чыкканга? Мына ачык айтчы. Сен кимсиң, Дамир? Сени мен танып алсам, сени көрбөсөм, ты для кто ты? Мындай айтчы. Мындай эфирге чыкканда мындай СМСтериңи деңгээлин көрсөтпөй жүргүн. Сага окшогон чумолорду, Садыраваңа окшогон шүмшүктөрдү мен акыйкатты айтып туруп мен жеңем. Ошо жеңишке жетебиз. Куда кааласа кыргыз эли 5-октябрда болгон жеңишти мына 400 семья, Райым миллион Жээнбековдор ыйгарып алышты. Биз кайтарып алабыз Куда кааласа. Мен ошол жетим тоо терек сай боюнча мен азыр бүгүн даярданып, катымды даярдайм. Бүгүн воскресенье, эртең мен эфирге чыгам, барып катымды таштап келем. Мирзиёевго посольствого барып таштайм. Мен Москвада турам. Оңго менде представительство бар. Экология отделы бар. Ого таштайм туугандар. Пусть международный эксперттер барып, ошол жерде анализ алып, текшерип келсин туугандар. А мен ошондо гана анан ишенем. Бул кыргыз бийлигине мен ишенбейм туугандар. Себеби 5-октябрдан кийинки кыргыз бийлиги. Бул бийлик эмес, бул башаламандык деген нерсе болот туугандар. Ошол. Менин ой пикирими, өз жеке оюмду уктуңар туугандар. Ошол туугандар. Анан туугандар, кыргыз жергесинде азыр мындай болуп атат туугандар, кыргыз жергесинде. Кыргыз жергесинде проблема өтө көп туугандар. Свет өчүп атыптыр, газ өчүп атыптыр. Эми итке миндирип коюптур да туугандар. Итке мингизип эле ит минип калыппыз. Ошон үчүн мен ошол баягы уюмду түзгөнбүз, жетим тоо коргоо уюмун. Ошого катталыңыздар, Facebook'та жүрөт туугандар. Ошого катталсаңыздар, Куда кааласа биз мындай айтканда голос чогултуп туугандар, ошо добуш чогултуп биз международный аренага кайрылалы, ушул международный суттарга кайрылалы. Ошо
Kumtör boyunca деле кайрылсак болот туугандар. Kumtörдү улутташтырам деп эми бул Садыр абабыз алдады кыргыз элин. Мен буну ошол баягы түрмөдөн чыгып келгенде эле алданганыбызды сезгенмин туугандар. Себеби бул киши популист экен. Эми көрдүк. Мына истинное лицо посмотрели, да? Мына истинное лицо, кто он и есть. Бул просто популизм болуп туруп, Kumtörдү көтөргөн экен. Популизм просто. Мындай элди алдап, самом деле у него взгляды другие были, оказывается, он, оказывается, хотел власть прийти просто. Арам oyun ишке ашырды, мындай айткандачы. Мен туугандар, мен дагы ушу кыргыз элин чакырып кетем. Ушу жетим тоону коргоо уюмуна катталыңыздар туугандар. Терексай боюнча дагы, ошол боюнча дагы мен уюм түзөм туугандар. Ошо Терексайдын международный эксперттерди мен оондон суранам туугандар. Оонго барып катым жазып келгенден кийин ошол жердеги болгон аварияны международный эксперттер келип текшерсин. Кааласа Өзбекстандан чыксын. Башка жерден келип ошол сууну, ошо кеткен сууну сианидти ошол жерге төгүлгөн зыянды канча деген миллион, миллиард деген компенсациясы бар туугандар. Ошо компания азыркы бийлик көздү жумган, ошолордун баардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек туугандар. Биз кайдыгер карап келип жүрүп ушул малга келдик. Мына 30 жыл болуптур туугандар. 30 жылда мен өзүм 38ге чыгыпмын туугандар. 38 жасам балам, 3 балам бар, эң чоңу бир 10дон ашып калды туугандар. Ошо 30 жылдын ичинде 10 жылдан бери мен мигрантмын туугандар. Мына талада жүрөм. Мына Акменет менен мына эң таза адамдар бизде таза адамдар баягы взятка деген нерсени билбеген, арамкорлукту билбеген ушу мигранттар болот экен туугандар. Мына биз өз күчүбүз менен ушу саясатты, кыргыз саясатын жоопкерчилигин алып, өзүбүз мойнубузга алып туруп экономикасын көтөрбөсөк туугандар, бу арамкорлор, паракорлор, патхалимдер булар кыргыз элин ойлобойт экен туугандар. Ачык айтчы. Ушу 30 жылдан бери келип канын ичип жүргөн ошо 400 семья, ошо эле Райым миллион, Атамбаев, ушу эски бийлик, ушунун баардыгы чогултуп, баардыгын эле түрмөгө тыгып, өзү баардыгын эле түрмө люстрация кылып атсак болбой калды. Мына таза адам, бир гана ушу таза адам калды. Бул Адахан Кимсанбаевич. Ушу адам, ушу адамды мен колдоп келем, колдой берем. Куда каласа ушу кишини биз президент болот куда калса бул киши. Азыркы фальсификация кылып Адахан Кимсанбаевич утуп чыккан фальсификация кылып башка талапкерге ыйгарып коюп атат. Мына 3-чү жолку Адахан Кимсанбаевич өз жеңишин алдырып, башкаларга алдырып коюп атат туугандар. Биз карап отурабыз ошонучу туугандар. Ошону биз даяр нерсени мына биздин Адахан Кимсанбаевич 2011-жылда утуп чыккан президенттик шайлоону. Керек болсо парламенттик шайлоону да утуп чыккан. Өткөн ошол жерде. Өтүп турган жерден буну оюндан чыгарып туруп 66 000 добушту өрттөп беришкен. Ону ким билет? Ошо боюнча да комиссия түзүлүш керек. Жээнбеков менен дагы барганда баягы 2018-жылы, 17-жылы шайлоодо 2018. Ошондо да утуп чыккан туугандар, Жээнбеков утуп чыккан. Ошондо да Адахан Кимсанбаевичтин жеңишин азыркы экс макамын алган Жээнбеков ошого ыйгарып коюшкан. Мына 21-жылдын деле утуп чыкты Адахан Кимсанбаевич, бирок мына Райым ака, Жээнбековдордун кланы, ака-укалдар келип туруп ушу баягы 400 семья кыргыз элинин 5-октябрда болгон жеңишин өздөрүнө ыйгарып алышты туугандар. Ошондой туугандар. Эми мен бул жерде мен жөн айткан жерим жок. Мен эми туугандар, мен деле чарчадым. Талада жүрүп мен чарчадым туугандар. Ачык айтайын. Мен эми мына майда куда каласа, март, апрель, майларда Кыргызстанга барайын деп атам. Куда каласа мен барам Кыргызстанга, ош жергесинен болом. Мен куда каласа ушу ачыкты, акыйкатты, адилеттикти айтып болсо дагы аман эсен болсом, куда каласа ушул адамдар 5-октябрдан болгон биягындагы өкүм, токтом, чимкирик, пимкирик, азыркы садыр, падыр, акыл, жакыл деген баардыгын жокко чыгарабыз туугандар. Люстрация керек туугандар. Бу арамкорлордун небересине жете турган, кыбырасына жете турган акчаларды
basıp koyuştu. Bulardın bizdin çöntökten ketken akçalar, bizdin çöntökten urdup algan akçalardı bular aramkorlar nevere çeveresinden jetkizip bizdi eşek emes itke mingizip Kırgız elini her bir жоқ degende her bir mamlekette görөсүң Kırgız migranttарын тугандар тентитирген. Biz баягы мындай экен да, биз мигранттар мындай адам экенбиз, бул арамга бара албайт экенбиз туугандар. Арамга бара албайт экенбиз. Ошо арам деп жүрүп, мына арамкорлор биздин каныбызды ичип жүрүп, ошо Кыргызстаныбыз, бир тууганыбыз, бала чакабыз деп биз ушу туугандарыбызды багабыз деп ушу Россияга талаага келип, ушу башка мамлекеттерге жаман көрүнүп дегенде, мына уктуңуздар да, марттан баштап Россия авиа каттамы Кыргызстанга жабылат туугандар. Анын себебин да билсеңиздер керек. Аны мен айтпасам деле билесиздер. Себеби эмне экенин. Себеби bizde geçen şaylooda falsifikasiya boldu. Falsifikasiya болуп, ошол шайлоонун жыйынтыгын мен таныган жерим жок. 1 миллион 400 000 адам катышыптыр айтышы боюнча. Бирок бул калп туугандар 1 миллион 400 000 да катышкан жок шайлоодо. Бул шайлоо болуп эсептелбейт. Мен айтып кетерим, азыр ошол баягы конституция боюнча өзгөртүү боюнча Кыргызстан мамлекети башкаруу жөнүндө дагы референдум окшотуп, ошого кошуп опрос кылбады. Onu da жокко чыгарыш керек туугандар. Мен ошого чакырып кетем. Жок. Бардык нерсени 5-октябрдан болгон нерсенин бардыгы жокко чыгыш керек. Мына парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккандай, бардыгын жокко чыгарыш керек. Нөлдөн баштап иллюстрация туугандар. Мигранттар Кыргызстанга барышыбыз керек, жоопкерчиликти алышыбыз керек туугандар. Өзүбүз алып кетпесек, бул арамкорлор, патхалимдер, пактагорлор булар адам болушпайт экен. Биз болсо да 30 жыл мигрант болуп жүрөт экенбиз туугандар. Мен өзүм жеке оюм, мен чарчадым. Мен барам, Кыргызстанга барам, иллюстрация деген законун кабыл алдыртам, Кудай кааласа. Мен ушу Кыргыз элин чакырып кетет элем, кайдыгер карабайлы туугандар, вообще кайдыгер. Ошондо туугандар мына шайлоодо 2 миллион 100 000 өзүп добуш бере турган 3 миллион 500 000 адам бар экен, ошонун 2 миллион 100ü катышпаптыр туугандар. 1 миллион 400 000 эле катышпаптыр. Бул шайлоо болуп эсептелбейт. Ошондо ошо 2 миллион 100 000 адам добуш каякта? Ошо адамдардын укуктары тебеленди. Эмнеге ошо адамдар шайлоого келбеди? Потому что ишенбегендиги туугандар. Ишенбегени, бул бийликке ишенбегенди. Бул бийлик канча жашайт мен билбедим, бирок мен айтып кетейин туугандар. Бул бийлик ашып кетсе 6 айдан 1 жылга чейин туугандар. Бул бийликтин дагы кандай кетсе ошондой кетет бул бийлик дагы туугандар. Ошол мен ачык эле айтам. Мен бул кишиден корккон дагы эмес. Бул бийликтен да корккон эмес. Мен керек болсо Россиянын бийлигинен да коркпойм. Башка бийлигинен да чындыкты айтып келгенмин, чындыкты айта берем туугандар. Качан гана чындык гана бийликке келгенден кийин, ошол адам бийликке келгенден кийин мен ошол чындык келген бийликте келген адамды мен президент кылгандан кийин ошо киши дагы бир кичине башка направление келсе мен ошого дагы айтам туугандар. Ошо кишиге мен ишенем, Кудай кааласа. Ошо Кыргызстан мамлекетин көтөрүп кетет, ошо ситуациядан чыгарып кетет ошол кишиче. Бул кишиге бир эле мен эмес, канча деген адамдар ишенет. Бирок кечеги фальсификациядан кийин бул бийликке мен көңүлүм жок, бул бийликти таныган жокмун туугандар. Ошон үчүн бул шайлоо эртең конституция өзгөргөн малда дагы жаңыдан шайлоо болуш керек, президенттик шайлоо туугандар. Булар законду апкайт этет, ондой болбойт. Кайтадан жаңыдан шайлоо болуш керек. Жаңыдан парламенттик шайлоо болуп ошол туугандар. Азыркы бийликтеги чимкириктер депутаттардын сурогу 5-октябрдан кийин 28-октябрдан бүткөн. Буягынан чыккан 5-октябрдан бuyakkan токтом указ барды жокко чыгарылат туугандар. Бирөөсү калбай чыгат. Указдарды токтом эчтекеси жокко. Бардыгы жоопкерчиликке бардыгы тартылат. Менде ар бир ошол 5-октябрдан буягы болгон окуялардан кийин ар бир адамдардын списоги бар туугандар. Ким не иш кылды туугандар. Мен архивге сактап жүрөм, Кудай кааласа, ошол бийликке кайсы таза адам келип, ошо мен айткан адам келип калса, мен ушул теманы көтөрүп туруп, ошо ар бир чиновниктин кылган иштерин көрсөтүп 5-октябрда ошонун баарына жоопкерчиликке алып келтирет. Ошо 400 семья, ошо эле Райым Миллион, ошо эле Жээнбековдор
бардыгы жопко тартылыш керек. Ошол 5-октябрь болгон күнү Үмүт деген жигитибиз өлгөн. Ошол кишиге да жооп берген киши ушул Жээнбеков. Ушу Жээнбековге экс макамын бергенин билесиңиздер. Неге берилди экс макамы? Себеби бул Садыр Абабов ушулар менен договор заключать этти. Райым Абабов менен заключать этти. Ошон үчүн бул президент болду, туугандар. Ошон үчүн бийликти карматыга коюшту бул Жээнбековдорчу, туугандар. Ачык айтайын, себеби ошол боюнча ошо 5-октябрда болгон окуянча Курсан Асанов камалып атат. Курсан Асанов камаса, анда Садыр Абабов да бийликти басып алган. Бул Садыр Абабовго да иш козголуш керек андачы. Ошол эле Ташиевке иш козголуш керек, ошол эле Мамытовго иш козголуш керек, туугандар. Мен ачык айтам, бетине эле айтып жүргөнмүн. Анда теги закон бардыгына бирдей иштеш керек, туугандар. Качан гана закон бирдей бардыгына бирдей иштегенде Кыргызстанда туруктуулук, мыйзамдуулук, акыйкат болот, туугандар. Ага чейин ошол Жээнбековдор Садыр Абабовду ошо Жээнбековдор камаган Кумтөрдүн айынан. Анан бул менен келишим болуп атат. Каерде өз позиция, намыз деген каерде, тууган. Ошо Жээнбековдор керек болсо Садыр Абабовдун балдарын митингге тарапташтар, митингге чыккан урдурган, милициялар урдурган ошо Жээнбековдор болот, туугандар. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Намыз деген жоксуң, брат. Намыз деген болуш керек. Жок дегенде ошо балаңыз өтүп кеткен балаңыз, ошо митингден чыкканда калтак жеген, башка кичинекей балаңыз, сиздин тарапташтарыңыз калтак жеген. Бу макамды сиз бербешиңиз керек эле. Макамет бунун орду Жээнбековдордун орду түрмөдө. Акасы да, үкасы дагы. Асылбек дагы, Соронбай акабыз да өкөн тең месяц түрмөдө, туугандар. Экс макамын алыш керек. Бу экс макамды берип коюп, Кыргыз элинин чөнтөгүнөн пенсия алып атат 100 000 деген, туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз жарандарын чакырып кетем. Кумтөрдү биз эми күчүбүз жетпейт, туугандар. Кумтөрдүн бун чабыштырып, Кумтөргө эч кимдин күчү жетпейт, туугандар. Кумтөргө кимдин күчү жетет? Бир гана Кумтөргө таза, акыйкат, кыргыз мамлекети деген киши бул Адахан Кимсанбаевдин күчү жетет болчу. Адахан Кимсанбаевдин жеңишин Садыр Абабовго ыйгарып коюшту. Бул жеңишти биз дагы алдырып койдук, туугандар. Рахмат элим, брат. Ошон үчүн Кумтөргө тийишпей туруп, Кумтөрдүн срогу бүтөйүн деп калды. 2020-30 жылы бүтөт. 9 жылдан кийин срогу бүтөт, туугандар. Не деп коет, контракт бүтөт, туугандар. Мына Жетим тоо менен Терексайды биз көтөрүшүбүз керек, туугандар. Жетим тоо бул экинчи Кумтөр болот, Кытайга бере турган болсок, туугандар. Ама Терексайдагы экологический катастрофа бул өтө чоң катастрофа, туугандар. Ошол. Анан сурооңуздар болсо бериңиздер, туугандар. Анан мен бүгүн Ош шаарында болгон митинг жөнүндө айтып кетейин. Ошол жерде Кытай жараны бир өзүнүн ишканасы бар экен. Ошол жерде бүгүн митинг болуптур. Кыргыз жарандар, мен ошол жакта жашайм, мен ошо каналдын боюнун жагында. Мен жакшы түшүнбөй калдым ошону, эмне болгон, эмне ол переводчик жок экен, жакшы сүйлөлүп экен, ол кытайча. Ошон үчүн туугандар, биз жаңы муунга Кыргызстанды таза, акыйкат бийлигин тапшырып кетебиз десек, азыркы кылганыбыз туура эмес, туугандар. Biz akты ak deyiş gerek, biz karаны kara deyiş gerekpiz. Men Садыр Абабовго айткам, зектебейм деген, мен айткам, эми будан кийин Пачечесники деген бул кишини мен ошо өзүнүн инаугурациясындагы сүйлөгөн сөзүн өзүн айтып атам, Сачечесники. Мына будан кийин мен Садыр Абабов Сачечесники деп туруп, орустарга мен да будан кийин ошентип кайрылып атам, Сачечесники депчи, туугандар. Ошол, мына кагазым бар, туугандар. Азыр мен жазам. Мирзаевқа жазам. Өзбекстан президенти Мирзаевқа жазам. Себеби пусть өздөрүнүн эксперттерин жөнөтсүн. Элдери ошол судан суу ичип атат, цианиттенчи, туугандар. Кадырбай. Ошол, туугандар. Мен дагы эфирге кирем. Саламатта болуңуздар, тынч болуңуздар. Мен ошону азыр даярдайын, катымды жазайын, туугандар. Саламатта болуңуздар.